Урматтуу мекендештер, Россия территориясына кирүүдө текшерүүлөр аябай күчөдү. Россиянын 12 чек ара өткөрмө пунктунда МВДнын мыйзамсыз миграцияга каршы атайын бөлүмдөрү иш алып баштады. Бул МВДнын бөлүмдөрүн ачкандан негизги максат Россияга кирип барган мигранттардын документтерин текшерүү. Болгондо да өтө тыгыз, катуу текшерүү. Россияда болгон 4-5 база болсо, ошол базанын баарынан текшерип, анан Россия территориясына киргизишмекчи. Негизги текшерилүүчү жагдайлар. Бул нарушение режим пребывания. Баарыңыздар билгендей, бул миграционный картанын аркасына басыла турган штамп. Ошондой эле сиздердин Россия территориясында өзүңүздөрдү такстай турган документтердин мөөнөтү, сроктору. Ошондой эле сиздерге Россия территориясына кирүүгө тыюу салындыбы же салынбадыбы? Мына ушуларды да текшеришмек. Эгер кайсы бир чет элдик атууда жогоруда айтып кеткен мыйзам бузуулар аныктала турган болсо, аларды ошол аэропорттон же поезд темир жол өткөрмө пунктунан кайра артка өз мекенине кайтарышат. Мындай текшерүү бөлүмдөрү Россиянын чоң шаарлары болгон Москва, Санкт-Петербург, Самара, Красноярск, Сочи, Новосибирск шаарларында өтүп жатат. Ошондуктан азыр Россия территориясында жүргөн бардык мекендештерге кайрылуум. Урматтуу мекендештер, Россия территориясында азыр иштеп жүргөн болсоңуздар, сөзсүз түрдө регистрацияңыздар болсун. Эгер Москва жана областта иштей турган болсоңуздар, Амина приложениясына регистрация болуңуздар. Жана ошондой эле мед обследованиядан, мед кароодон бир жылда бир жолу убагында кечиктирбей өтүп туруңуздар. Официалдуу жумушка орношуп, официалдуу трудовой договор алыңыздар. Эгер сиздин жумушуңуздар официалдуу болбой, эгер сиз жеке физлицо орус граждандарына кызмат көрсөтсөңүздөр, сиздер ошол кызмат көрсөткөн клиентиңиз менен ГПХ договор түзсөңүз болот. Булар негизинен такси кызматында иштеген биздин мекендештер, клининг уборкада иштеген мекендештер, сиделка болуп иштеген биздин эже карындаштар жана салоник болуп иштеген биздин мекендештер киришет. Ушул мекендештер өздөрүнүн клиенттери менен өз ара ГПХ договорун түзүп, аны уведомление жөнөтүп МВДга, Россия территориясында официалдуу жүрсө болот. ГПХ түзүш үчүн эскертип кетем, ИП же ООО фирма болуш шарт эмес. Физлицо орус гражданин менен дагы ГПХ договорун түзсө болот. Эгер сиздерде ГПХ договор түзүүдө кыйынчылыктар болуп жаткан болсо, ГПХ договорду кантип түзүүнү билбей жатсаңыз, төмөндөгү жазылган номерге кайрылсаңыздар, биздин команда ГПХ түзүү боюнча иш алып барышат. Ошондой эле биздин команда Москва жана Москва областында официалдуу иштеген котормочу бюролор менен иш алып барат. Эгер Москва жана Москва областында сиздин паспортуңузга котормо жасоо керек болсо, анда төмөндөгү номерге кайрылсаңыздар болот. Эгер кааласаңыз, үйүңүзгө чейин жеткирүү берүү кызматы бар. Же болбосо биздин официалдуу офистерден перевод паспорту алып кетсеңиз дагы болот. Эгер перевод паспорт керек болсо, төмөндөгү номерге кайрылыңыздар. Ошондой эле урматтуу мекендештер, өткөнкү чыгарган видеобузду көптөгөн лайк басып колдонуңуздар. Баарыңыздарга ыраазычылык айтам. Ал видеону көптөгөн мекендештер көрүштү жана мен ойлойм бардыгы өздөрүнө пайдалуу маалымат алышты деп. Ошондой эле дагы бир жакшы жаңы формат киргиздик. Бул чет элдеги Россиядан башка чет өлкөдө жүргөн биздин мекендештер менен Zoom аркылуу же Telegram аркылуу түз эфирде бири-бирибиз менен байланыштуу көпүрө эфири. Россиядан башка чет мамлекеттерде жүргөн ийгиликтүү мигранттарды ошол эфирге чакырам. Төмөндөгү номерлерге кайрылсаңыздар, биздин команда жооп берет. Жана бизде кеңирки эфирге катышып, өз оюңуздарды айтып, бири-бирибиз менен пикир алмашсак болот, бири-бирибизге пайдалуу маалыматтар менен бөлүшсөк болот, урматтуу мекендештер. Мен баарыңыздарга ишенип кетем, ушул видеого да лайк басып колдоп коесуздар. Жана биздин каналдарга подписаться болуп, Telegramга өтүп, ошол жерде биздин мекендештер менен дагы кеңешип, өзүңүздөргө пайдалуу маалыматтарды алсаңыз болот. Жогоруда мен айтып кеткен катуу текшерүүлөр бөлүмдөр боюнча, маалыматка кошумча дагы бир маалыматты айтып кетейин. Биз көпчүлүк мекендештер азыр RUID приложениясын эстен чыгарып койдук. Баарыңыздарга эске салып кетсем, бул жылдын 30-июнунан баштап Россия территориясынын 6 өткөрмө пункттарында, аэропортторунда жаңы RUID приложениясынын тестирлөө иши башталган, баарыбыз билебиз. Бирок кийинки убакта биздин бийлик өкүлдөрү, орус бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүп, азыр тест убагында RUID приложениясын толтурбай Россия территориясына кирсе болот деген маалымат таратылганына байланыштуу азыр приложениясы жок эле баарыбыз кирип чыгып атабыз. Бирок Россия территориясынын ичинде жүргөн мекендештерге айтып кетерим. Ушул Россиянын ичинде жүргөнүңүздөрдө сөзсүз түрдө RUID приложениясы боюнча маалымат алыңыздар. Себеби Россия территориясынын ичинде жүргөнүңүздөрдө сиздер сайттардан,
Яндекске жазсаңыздар маалыматтар чыгат, орус блогерлери чыгарган видеолор чыгат. Ошол видеолор аркылуу маалымат алсаңыздар болот. Сайттардан маалымат алсаңыздар болот. Жана МВДнын поддержкасына чалып алсаңыздар болот. Ошондой эле My Document'ге барып туруп RUID боюнча дагы кеңири маалымат алсаңыздар болот. Айтканымдын негизги максат, азыр билебиз, бардыгыбыз штамптын айынан депортация алып, выдворение алып, штраф алып аткан учурубуз. Бирок бул талап октябрдан баштап эле күчөй баштады. Бирок негизги закон, штамп бастыруу мыйзамы илгертен эле күчүндө болгон, бирок болгону ОВМ, МВД бул штамп боюнча талапты өздөрү талап кылбай, өздөрү штамп баспай коюшкан. Октябрдан баштап бул талапты кайра күчөтүштү. Дал ушундай ситуация болбош үчүн, дал ушундай паника учурга түшпөш үчүн мен азыртадан RUID приложениясын Россия территориясында жүргөндө толук маалымат алып коюңуздар. Кантип көчүрөт, ким көчүрөт, кандай заявка таштайт, канча күндө заявка таштайт, кимдер таштайт, ушуга окшогон суроолорго толук жооп алып, азыртадан даярданып алыңыздар. Бир күн болбосо бир күнү ушул RUID боюнча дагы катуу талап күчүнө кирет. Жана бизди дагы штраф кылып, выдворение кылып, депортация кылып, легально жүргөн эле биздин мекендештер нелегал болуп калышы толук ыктымал. Мен ойлойм, бардыгыңыздар Россия территориясында жүргөндө бул маалыматты алууга толук мүмкүнчүлүгүңүздөр да бар, убактыңыздар дагы бар. Мигранттарга тиешелүү дагы бир маалыматты айтып коеюн. Россия территориясында жүргөн үй бүлөлүү мигранттардын 19% гана жаш балдары Россия мектептерине окууга мүмкүнчүлүк алып, 81% тилекке каршы экзамен менен өтпөй калган. Ал 81% азыр эмне кылып жүрөт, каякта окуп атат деген суроого эч ким жооп бере албайт тилекке каршы. Бул аябай өкүнүчтүү, урматтуу мекендештер. Ошондой эле Россиянын гаилер азыркы учурда активдүү рейд уюштуруп жатышат. Россиянын Кирова, Тверь, Иваново, Самара шаарларында азыр спирт ичимдигин ичкен айдоочуларды катуу текшерүү жүрөт. Ошол учурдан пайдаланып, биздин такси кызматында иштеген мекендештерге, көчөдө жүргөн мекендештерге айта кетерим, эгер сиздерге протоколго кол кой деп жатса, сөзсүз түрдө окуңуздар. Ал жерде отказ от прохождения медобследования деп протокол болушу мүмкүн. Ошол протоколго кол койбоңуздар. Эгер ичпеген болсоңуздар, уверенно эле мен анализге барам, тапшырам деп барып анализ тапшырыңыздар. Эгер билип билбестен, окубастан ошол протоколго кол коюп ала турган болсоңуздар, анда сиздердин айдоочулук күбөлүгүңүздөр ажыратылып калышы мүмкүн. Же Россия территориясында недействительный болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бардык мекендештерге бул маалыматты жеткирип коюңуздарды суранам. Ушул видеого лайк бассаңыздар көптөгөн мекендештер көрүшөт. Жана ушул видеону биздин таксисттерге, Тверде, ошол областтарда, ошол шаарларда кызмат көрсөткөн биздин мекендештерге таратып коесуздар деген үмүттөмүн. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү видеобуз аягына чыкты. Видеого колдоп лайк басып коюңуз. Жана биздин каналга подписаться болуңуз. Телеграмга өтүп, телеграмга подписаться болуп, ошондой эле биздин Инстаграмдагы каналдарыбызга дагы подписаться болуп коюңуздар. Жана ошондой эле биздин команданын кызматтарынан да колдонуп коюңуздар. Алардын номерлери төмөндө жазылган. Кийинки видеодо жолугушканча сак, саламатта, аман туруңуздар.